Assalamualaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Өзгөн районунун Борбордук бөлүгүнө турам. Азыр мен Фрунзе деген айылга кетип баратам. Анткени мына ушул Фрунзе деген айылда Эргешалы жана Бусарай деген энени атайын Москва шаарынан баласы Уларбек жана келини Мира деген менен программасына буйрутма берип куттуктап коюуму өтүндү эле. Ошону менен бирге өзүнүн берек бечкектерине мен аркылуу бердирип жатат. Мен ошол аманаттарды саналуу секунддарда аткарганы баратамын. Азыр бир аз убакытта ошол Фрунзе деген айылга жетип барамын. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, акмалап туруңуздар. Кызыктын баары алдыда. Жана лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мына алдымда Уларбек беле атаңын аты? Жок, атаңын аты. Уларбек. Апаңын аты Мира, Мынакей Фрунзе деген айылда жашаган Арлен деген баласынын туулган күнүнө келдик. Энеңде туулган күн турбайбы бүгүн, Энеңде туулган күнү, тайнеңде дагы, Муну көтөрөңүз. Бул болсо Мира эженин бир тууган кайын сиңдиси экен. Биз азыр Бусайра эненин куттуу үйүнө келдик. Азыр саналуу секунддарда эске салсак, Бусайра эне менен аксакал эч нерсени билбейт. Акырын эле. Ошол эне? Бусайра эне кандайсыз? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Бул менен программасы эне. Москвада Уларбек деген балаңыз бар, Мира деген келиниңиз бар, Ушул Мира деген келиниңиздин атынан, Уларбек деген балаңыздын атынан мондай жакшынакай туулган күнүңүзгө, анан Арлен деген баланын небереңиздин туулган күнүнө берек бечкектерди беребиз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бусайра эне, бул сиздин балаңыз Уларбек менен Мира келиниңиздин атынан. Мынакей ушул аз болсо дагы саздай көрүп, ушундай бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап, анан келаткан айт майрам менен куттуктап коюуну мени өтүндү эле. Ошол аманатты мен сизге жеткирдим деп билем, Бул жоолугуңуз, келиниңиздин жоолугу. Андан кийин мынакей торт. Анан аксакалга, аксакал үйдөбү? Аксакал үйдө болсо, мына аксакалга кошо. Ооба. Арлендин да подаркасы бар, Арленге да подаркасын бергенче. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар аксакал, жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Аман эсен, кол бериңиз. Жакшысызбы? Күлүңүздү отурасызбы? Уларбек деген балаңыз бар беле? Ошонун бүгүн ушул байбичеңиздин туулган күнүнө, анан Арлен деген небереңиздин туулган күнүнө атайын. Сен берген? Белек бешектерин берип эле энең жанын өт. Мен ошол менен деген программа булчу. Ушул менен деген программага ушул менен деген программага атайын ушул менин дагы энем менен атамы архив катары киргизип коеюн деп бир ниет кылдым эле деп менен өтүндү эле. Ушул буйрутма берипчи. Мен ошол буйрутманы аткардым, мынакей алып келдим белеңиздерди. Анан Арлен мырза менен Эшназар аксакал беле? Эргешалы аксакал. Эргешалы аксакалдын сааттарын тапшырып коелу. Азыр ачып туруп тапшырсаңыз, себеп дегенде бирөө Арленге, бирөө аксакалга. Барана
жеңеңді чакырып кой. Ошол аксакалга тагасып ушуну, аксакалдын колуна тагып коюңуз. Уларбек балаңыздан эстелик, Мира келиниңизден эстелик, колуңуздан түшүрбөй тагып жүрүңүз. Сааттын баары туураланган, убакты сааты туп-туура. Тагып эле иштете бересиз. Мынакей. Мынакей. Аха, эми Арлендин саатын колуна тагып койлу. Арлен, атаң келгенче бузбай тагы, электронный. Onu tapır ya. Raylardan tag oldu. Анан өзү оңдоп түздөп алат, сааттары оңдолгон. Азыр мынакей бүсөрөйүнө ушундай күндү күттүңүз беле? Көтөгүлем бүгүн туулган күнү десек, арапа болуп калыптыр. Эмне кылабыз деп үйдө болуп окшойбуз деп. Кичине неме кылып дарайланып аттык эле бирок кечкиге. Ушундай белек бешкектерди ушул программа аркылуу келип, ушу журналисттердин катышуусунда бир мурдада болуп көрдү беле ушундай окуяны? Жок. Жок, болбойт Алгачкысыбы? Ооба. Бүгүн күтпөдүк деле эле. Эне канча небереңиз бар, ата канча баягы чебереңиз бар, небереңиз бар дегенде канча балалуу болдуңуздар? Канча жылдан бери байбичеңиз менен чогуу жашайсыз? Небере? 11 небере окшойт. 11 небере окшойт. Жүрөт ошол быжырап дебейсиз. Кыздар кыян бар да ошо. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар? Жаш кезде кандай жумуштарды жасадыңыздар? Селхозтен иштегем, шофер болуп. Шопур болду. Ушул мен таң калганым, ушул кайсы жерге барып, ошо энелерди, аталарды татпайын, ушу аксакалдар баардыгы мурда шопур болуп иштешкен. Энелер болсо мурда кадимки эле үй турмушун кылып, саанчы болушуп, чөпкө чыгышып, ушундай жумуштарды кылышкан экен да. Качтыр чыгып кетсин, чыгарып жүрчү. Ошо ордуна отургузор, макул, Бая үйдүн кичүүсү да бул неме болот экен. Канча балаңыздар бар азыр? Үйдө бирөө. Үйдө бирөө. Сыртта, чет жакта канча? Жок, бу жерде. Сыртта экөө, үчөө бар. Эки уул, эки келин, бир кызыбыз бар. Бир кызыңыздар бар, Ушу балдарыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер, ушул негизи эле коомдогу жаштар менен ата эненин ортосундагы мамиле тууралуу айтып берсеңиздер. Азыркы сиздердин доордогу коз салыштырмалуу. Азыр кандай деп билесиздер эми? Ата, сиз баштай берсеңиз болот, эне деле сүйлөй берсе болот. Эми мурункулар менен азыркыларды салыштырыш кыйын да азыр. Азыркылар өз билем. Мурункулар андай эмес болчу. Мурункулар тартиптүүрөөк болот. Союздун адамдары өзү башка болот экен. Анан азыркылар эми мына заманга жараша неме кылып койду деме? Чөйрөгө жараша тарбияланып калдыңыз. Бая бизге окшоп истелели миез азыркылар мындай шар-шар сүйлөйт. Бетке айтат азыркылар ошондой болуп калды. Сиз кайненеңизди кантип сыйлашы элеңиз эне? Мен кайненеси кучакташып жүрчү. Кайненем экөөбүз жомоктогудай эле өлгүчө эле экөөбүз жетелешип эле колтукташып эле жүрдүк. Мына кожайын деле эметет эле. Базарга барсам мени таштабайт эле, экөөбүз барат элек, келет элек. Продуктун алып келет элек. Анан алар өлгүчөк деле мен ошолор менен эле болдук. Тамакты чогуу жейт элек. Чогуу болот элек. Биздин үйүбүз алысыраак, кайнатамдар ылдыйраактыр. Ошонусу деле чакырат эле. Biz siz neme kılışmaydı ele. Anam ошентип жашады, кайнатам, кайненем жакшы эле жашады. Атам 86 апам 75-inde. Şu nemeden insult boldu da. Şondan ötüp ketти анан. Жакшы эле жашадык. Кайнатаңыз кандай эле аба? Жакшы болчу. Ойлонуп калдыңыз го бираз? Ойлоп койду. Ушул келет эле. Ооба. Айта бериңиз. Экөөбүз беркиден урат элек. Анда Наполеон дегендер болчу эле. Кел Арлен мына жерге келип отур. Жакшы. Арлен. Ушундай сыйлашып жүргөн, демек сиздер дагы кайната, кайненеңиздерден сыйын көргөнсүздөр, сыйлагансыздар, демек сиздердин дагы алдыңыздарга мына кайтар дүйнө демекчи, сиздин да келиниңиз. Именно келиниңиз чыкты магачы. Келиниңиз чыгып, мына менин да кайненем бар эле ушул Өзгөндүн Фрунзе деген айылында депчи. Өзү жаз айыл өкмөтү, жаз айылы деп айтылат экен, бирок көпчүлүк муну Фрунзе дейт экен. Баягы СССР мезгилинен эле калып кеткен ат экен да. Жаз десең эч ким тааныбайт ичинде элечи. Эч ким билбейт экен.
ушинтип аябай мындай жакшы тилек ой максаттары менен ниет кылган экен мына Арлен баласы. Апаң сагындыңбы? Атаң сагындыңбы? Салам айтып коем ушул учурдан пайдаланып. Атаңа, апаңа. Апа, рахмат. Ата-ава, рахмат. Атаң, апаң канча болду көрбөгөнүңө? Bilmeyim. 2 жыл болду. Сиз экейинен бактыңыздар беле? 9 айында таштап кеткен муну эмизип атып эленчиктен чыгарбай апасы. Ошончо багып. Качан келди акыркы жолу апаң? Мурдагы жылы келди. Мурдагы жылы келген да? Былтыр карантин болуп келбей калышты. Атаңчы атаң? Атаң качан? Атасы экөөтөн келген ошондо. Ошондон келип ошон бойдон, а? Эми сени Россияга алып кетебиз деп атабыз же бул жерде энең менен каласыңбы? Bilden eni. Жакпы, энең жакшы, аякта. Гражданин России болуп калган. Граждан Россия болуп калганбы? Экөөтөн ошондой да. Жакшы. Эми болду эми алар пенсия чыгууна келет. Ооба, эми алар иш болгон жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына Кыргызстанда азыр жакшы жумушчу болуп дегендей аяка деле жыргагандан кетишкен жок да, туурабы? Ошо да эми мынандай заман ушундай болуп калды. Калган балдарыңыз каякта? 2 балам Россияда. Кичинекейим анан чоң ортончу Майылда, ал эми Кудайга шүгүр иштейт. Ооба, мына Айылда ошо элдин ишин кылат Соркада. Баласы мына ал ортончу балам баласы. Урматтуу менин эм программасынын көрүүчүлөрү жана Бүсерейни Аксакалдын атайын Россиядан кыздары чыгып атат. Түз эфирде байлаштырып коелу, энеге көрсөтөбүрүңүз. Кандай? Кандайсыздар апа? Жакшы. Жакшы, күтүлбөгөн жерден белектер келип калыптыр, оозубуз ачылып отур азыр. Рахмат айтып атам эми уулума. Ооба. Жакшы. Мына апасы. Мынакей. Bayramınızlar benim. Өзүңүзгө көрсөтөбүз. Рахмат. Өзүңүзгө көрсөтөбүз. Рахмат. Бирге болсун. Аякта деле ошондой экен, бизде эле болот окшойт. Кел өтүр, мында өтүр. Эми өзүңүз караңыз. Baktığımızda var bolunuzlar apа. О, iyi oldu. Naili neme? Mira kapı olma. Kapının böyle peşinizde var bolunuzlar. Baldarın peşinizde var bolunuzlar apа. Ağzınız çizdirgen biz. Naili aytkanlar gelsin. Bol de meyla var. Naili. Bol dura var. Karavata sizlerge soba koymayın. Naili. Sizlerge razıyız apа. Naili tınç balgılı var. Bol dura. Aranızdan kızlar kollarınızdan hormat verin apа. Yeşil oru var. Apа gökünüzler baktı bolunuzlar. Naili aytkanlar gelsin. Kör bolunuzlar. Bol dura aytkanlar gelsin. Ova Naili. Ular bek işte mi? Ova Naili. Naili rahmat mı lan? Harlem. Naili. Bayramınızlar benim apа. Naili rahmat. Birge olsun. Ova rahmat. Ova mayli sürpriz kılıp mındaydı kütpedi gele de ataz mına olmayam. Ova mayli rahmat. Ova tınç bolgula den solunar olsun o silerim. Ova baktım bolgula. Ova mayli. Ova. Hadi. Kanday kızım? Doğan günüm benim balam. Akıllı eşti bala. Rahmat. Gelmesin dostum. Basımın başın saatler tanıp akıllı imanlı ballardan bala. Ömrüm uzun olsun. Seninle atan etkan türküne oldu. Dastan gelmesin mi? Ana çok bulasana. Dastan. Beri gel gile. Gel buna yakın yemek koyma. Aşağı. Mayli neme? Mira rahmat o var. Tinç bolgula silerge Kuday den soğuk bersin. Baktılı olgula. Qayerda olsa esen bolgula. Mayli mi? Rahmat biz bundaydı kütpödü gele. Ova mayli. Sizler var kütüktürüz. Engiri. Mayli boldur. Tinç bolgula. Sizler var çünkü vatan ökümüzler var kütüktürüz. Ova. Ova mına ki balan uşu mına çakşına. Oturat. Tolgan günü. Kaçaga çıktın? 10. 9 ga desek. 10 12 da. Bugün özgünge nemege baral desek Arap eken. Koyemde uyda oturduk ele mi geçken mal.
кичине дастархон жасайбыз депчи. Mayli, rahmat. Tinch bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat sizlarga da, barchaga rahmat, tinch bo'linglar. Mayli, tinch bo'linglar. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү. Апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду Уларбек балаңыздагы атам дагы жакшырдайт элем мурда дейт. Сырдап бүткөн. Эми ошо сиз бир куплет бир балдарыңыз үчүн эне катары бир ырдап койсоңуз, эне ушуну биз архивге сактап калалы. Эки куплет, бир куплет болсо боло берет эне. Балдарым чоңойсун дейт ар бир эне, балдардын амандыгын тилеп жала, ул үйлөп кыз чыгарып куда күтүп. Ne diyeyim? Baldarın cürölükçü yesen aman, ul üylep kız çıkarıp kuda götüp, el jurtum cürölükçü yesen aman. Oy rahmat ene rahmat. Baldarga, gelinlerge razıyız. Daim gençlikler olsun. Oku ıntımakta olsun. Anan üçüncü var. Gelip tartıp etkenlerge sizlerge de rahmat. Gençlikte olgula, oruğla, tinç bolun. Mayli oğlum rahmat ha, işinlerge iyilikten soluğlar olsun. Bizdi sıylasalar sizlerde daim sıylasın ha. Amin. Rahmat. Мынакей урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Бүсара эне менен Эшна Эргешалы абанын Куттуу ордосунда турам. Себеп дегенде Москвадан атайын келини
Мира баласы Уларбек атайын бүгүнкү Бүсара эненин туулган күнү менен куттуктап коюусун суранып өтүнүштү эле. Мен азыр ошол суранычтарды аткарып, мынакей эненин аксакалдын куттуу жайында турам. Бүсара эне, бул сюрприз сизге жактыбы? Жакты, күткөн эмес элек. Аябай сүйүнүп отурабыз. О, балам, угулум келди. Эргеше алаба, сизгечи? Эгерде сиздерге жаккан болсо анда ошол балдарыңыздагы максатына жетти деп ойлойбуз да. Ошол келиниңиз да максатына жетти. Ошол менен бирге биз дагы программабыздын максатына жетти деп ойлойбуз. Силердин ham ишиңерге ийгилик балам. Ооба, рахмат. Болсун, үй-бүлөңөрдө бактылуу болгула. Рахмат. Заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз эсен болсун. Рахмат силерге. Рахмат эне. Сиздер дагы урмат. Eni jüptün ушундай алкышын алып жүрө бергиле. Рахмат аксакал. Сиздер дагы аман болсо, ден соолуктугуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ата-энеңиздердин көзү тирүү кезинде мына ушундай көңүлүн алып, сөөгүн агартып дегендей көңүлүн көтөрүп койсоңуздар, эч качан ашыкча болбос деп ойлоймун. Ал үчүн алдыдагы телефондорго чалып бизге кат жазсаңыздар болот, биз менен байланышсаңыздар болот. Биз болсо бүгүнкү менен программасынын чыгарылышын Өзгөн районуна караштуу Фрунзе деген айылда жашаган Эргешалы аксакал менен Бүсайра эненин ордосунан, үйүнөн жыйынтыктайбыз. Кийинки энелердин сүйүүчүсүнөн жолукканча эсен аман туруңуздар.